Ал эми бүгүн ушул тасаввуф жолун же болбосо тарикат жолун практика жүзүндө аткарып, ошол жолдо бир Кудайга бир сүйүктүү пендеси болом деп ошол сапарга аттанган, сайыр сүлүк жолуна түшкөн адамдардын адеп аклагы мындай да. Бардык нерсенин саяпкери болот экен. Атты күлүктүү мыкты саяпкер таптайт экен. Бүркүттү дагы мүнүшкөр таптайт экен. Ар бир нерсенин өзүнүн бир адамдары болот экен. Мисалы азыр карасаңыздар, мына бүгүн жаназасы болду. Жанагы бизде Кыргызстанда белгилүү Мамакеев деген, Мамбет Мамакеев деген бир болуп көрбөгөндөй Кыргызстан тарыхында бүт ушу медицина тармагында көпчүлүк улуу чыгаан инсандардын устаты болгон адам дүйнөдөн кош айтып акырет сапарына сапар тартты. Ал адам чындап өзүнүн ишинде жүздөгөн адамдарды бул жашоо менен акырет жашоого сапар тартып бараткан жеринен себепчи болуп даарылап алып калган адам да. Ошол сыяктуу ар бир жолдо ушундай бир саяпкерлер болот экен. Эми саяпкерлердин эң кыйыны, эң оору ушул адамды тарбиялаган. Анткени тарбиялаш ушунчалык оор экен, адам баласы кээде бөлөк бирөө турсун, сен өзүңдү өзүң түшүнбөй кетесиң да. Өзүң бултуңдап эле, өзүңөн өзүң капа болуп эле, же тагдырга нааразы болгонуңду билбейсиң, же аялыңа нааразы болгонуңду билбейсиң, же нааразы болгонуңду билбейсиң. Ушундай бир адам баласынын мүнөзү катаал бир инсан экенбиз да. Бирок ошол инсан качан ошол мүнөзүнүн бардыгында толугу менен Аллахтын каалоосуна баш ийип жашаганды үйрөнсө, анда бул адам дүйнөдө дагы акыретте дагы эң бир бактылуу инсандардын катарына кошула алат экен. Бүгүн ошол туурасында сөз кылабыз. Бүгүн ошол адам болом деген адам тасаввуф жолунда сайыр сүлүк жолу деп коет. Сайыр сүлүк дегенде мындайча айтканда, жөн эле намаз окуп, баарыбыз мусулманбыз альхамдулилла. Жөн эле намаз окуп, Кудай күнөөмдү кечир деп карапайым жумурай журттун арасында көптүн бири болуп жүргөн бул башка маселе. Бирок түйүнчөктү колго алып, түйүнчөктү түйүп туруп, Алла жолуна сапарга чыккан башка маселе. Бул тарикат жолунда жол ушундай жол экен, бул Алла сапарга бул башка жөнөкөй адамдардан өзгөчөлөнүп турат экен. Анткени анын негизги максаты Алла жолуна сапарга чыкты. Бирөөлөр 20 жылда сорго жетет экен. Бирөөлөр 40 жылда сорго жетет экен. Махмуд Худой деген улуу бир олия экен да. Өзү болгон, олия болгон, 20 жыл баскан экен. Демек 2 жылда ал өзүн тарбиялап, нафсысын нафси мутмаинналык деңгээлге жеткизген улуу бир олия заттардан болгон экен да. Ошондуктан бизде тарикат жолунда биздин ата бабабыз илгертеден бери эшендер болгон, калпалар болгон, баарыбыз угуп калабыз. Атам, чоң атам ушундай экен, анан сууну кайнаткан экен, анан суунун тетири агызган экен, ал экен, бул экен деген илгери азыркы жаштарды укпай калды окшойт. Бирок биз ошону угуп чоңойгонбуз, аксакалдардан. Демек биздин Орто Азиядан ошондой касиеттүү бир Куран, сүннөт менен суугарылган тарылбаган ушундай бир олия заттар көп өткөн да. Ошолордун бардыгын азыр тарыхын изилдеп отурсак, алардын бардыгы ушу сайыр сүлүк жолуна түшкөн. Сайыр сүлүк жолу бул эмне болгон жол десе, бул Алла жолуна сапар тартуу. Анын бул жашоосунун маани маңызы Аллахтын ыраазылыгына жетүү болуп калат. Ал ошону максат коет. Бирөөлөрүбүз азыр кылганбыз, үй салам деп максат койгонбуз. Бирөөлөрүбүз кафе салам деп максат койгонбуз. Бирөөлөрүбүз дагы бирдеке кылабыз деп максат койгонбуз. Ар кимибиздин ар кандай максаты бар. Бирок сайыр сүлүккө түшкөн адамдардын максаты аныкы тамсалам эмес, аныкы үй салам эмес, аныкы эл катары жашаган жашоого жетишем эмес. Анын максаты ошол
Алланын ыраазылыгына канткенде жетем, канткенде Алла сүйгөн сүйүктүү кулдардын катарында бул дүйнөдө бола алам. Акырет ошол адамдардын катарында, канткенде ошол адамдын катарында тириле алам. Бир максатты алдыга коюп туруп, анан ошонун аркасынан түшкөн адам бул сүйүктүүлүк жолуна түшкөн адам, тарикат жолуна түшкөн адам. Ошондуктан бизде сопучулук дейбиз, тарикат жолу дейбиз. Бул эмне десе, бул адеп ахлак. Исламдагы 3-чү багыт бул исламдын көркөмдүгү, исламдын өзгөчөлүгү ошондо исламдагы адеп ахлакка, таалим тарбияга өзгөчө баа берилген. Ушунчалык деңгээлде болгон бизде ыймандуу бала деген сөз бар эле илгери. Ыймандуу бала дегенде биз шариятта өз ыйман дегендин мааниси башка. Ыйман деген жүрөктөн Аллахтын пайгамбарыбызга ишенип, пайгамбарыбыз шарият алып келген шариятты хак деп ишенүү бул ыйман. Жара тил менен айтуу ыйман. Ал эми бизде кыргыздын жалпак тилинде ыймандуу бала дегенде алдабаган, Кудай деген, улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган, кой оозунан чөбө албаган, колдон келсе элге пайдасы тийген элпек балдарды ыймандуу бала деп айтып келген. Азыркы кезде биз алхамдулилля баарыбыз ыймандуубуз. Баарыбыз намаз окуп атабыз, орозо кармап атабыз. Бирок ошол ыймандуу баланын ыйманы бар бизде, алхамдулилля. Бирок ыймандуу мусулмандын сыпаттары жок болуп атат бизде. Алдайбыз чыгып алып. Жардам көрсөтпөйбүз. Тетиринче өз күлүүчкө, өз көмөчүбүзгө күл тартабыз. Ушундай деңгээлге жетип калдык. Исламдын өзгөчөлүгү ошондой. Сахабаларды пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ушундай кылып тарбиялаган. Өзү суусап өлгөнү жатса дагы жанымдагы мусулман ичсин деп ошого ыраа көрүп, кайра келсе үчөөбүздөн өлүп калган бул пайгамбардын тарыхында белгилүү окуя. Демек, сахабалардын өмүр жолун карасак, алар ушу өздөрү өлгөнү жатканда ушунчалык адам болуп көрбөгөндөй суусайт. Ал кезде ошол өлүп баратканда суусап атып, бөлөк-бирөөгө сууну бере кое тургандай эмес. Бирок пайгамбарыбыз сахабаларды ушунчалык деңгээлде тарбиялаган. Алар ушу мен ушу суусап өлсөм өлөйүн, бирок менин мусулман бир тууганым өлбөсүн, ушул жашасын деген ниетте өз жанын өзү курман кылганга даяр болгондой деңгээлде чыныгы асыл, чыныгы айкөл мусулмандарды пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам тарбиялап өстүрүптүр. Ошондуктан мына бүгүнкү сабагыбызда китептин 3-чү бөлүгү бул ушул тарикат жолуна түшкөн, сопучулук жолго түшкөн, тагыраак айтканда такыбалык жолго түшкөн мусулмандардын Алла менен болгон адеби, мусулмандар менен болгон адеби, устаз менен болгон адеби, шарият менен, дин менен болгон адебин үйрөтөт да Кудай буйрса. Биринчи адеп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла ядхула фи тарикил кавм илля бa'da тадаллуи мин илми шариати. Биринчи, бул тарикат жолуна, сопучулук жолго, тагыраак айтканда такыбачылык жолго өткөнгө рухсат качан шарият илимин үйрөнмөйүнчө, шарият илимин өзүнө жетерлик деңгээлде алмайынча бул жолго өтпөсүн дейт. Анткени эмнеге дегенде, бул жол улуу жол, бул жол такыбалык жол, бул жолдо ким көрүнгөндү ээрчип кете бере турган болчу болсо, анда ал жакшылыкка алып барбайт. Анткени бул жолдо ошол нерсе эметилет экен. Анан жанагы айтып келатканыбыз, бизге саясаткерлер керек. Бизге адамды руханий дүйнөсүн дарылаган чыныгы саяпкер, дарыгерлер болот. Мына ошол дарыгерлер биз өзүбүздү түшүнбөй кетебиз. Ошол биз өзү ошол адамдар тарбиялайт экен. Ошол адамдар чыныгы бир улуу бир адамдардын Алланын, Кудайдын кулу боло турган деңгээлге жеткире турган мына ошондой оолияларды шариаттын тилинде муршид деп коет. Ал эми биздин ата баба Орто Азиянын тилинде андайларды калпалар, дербиш экен. Дуан келген. Адамдардын руханий тарбиячысы болуп, биздин ата бабабызды кылымдардан бери ошо пайгамбардын сүннөт жолун көрсөтүп, устаттык кылып келген экен да. Демек, бардык нерседе шарият бул негиз болуп эсептелет дагы. Шариятта ким билгенин сүйлөй берүүгө рухсат жок.
Şariatта men ança-munча namaz окуп калдым, бир-эки таксырдан угуп калдым эле деп туруп, бирөө бирдекени сурап калса, болжолдоп туруп согуп коймой жок. Кимде-ким Куран туурасында өзүнүн оюн окуп алып туруп, өзүнүн ою менен Куранды тафсирлеп айта турган болчу болсо, ал арам. Чекеден ар бир мусулман биз Куран окуйбуз. Бирок Куран окуп алып туруп, өзү түшүнгөндөй талкабайт этип, өзү түшүнгөндөй бирөөлөр сураса ошолорго фатва берип, жооп берип, буну кылсаң болот, буну кылсаң болбойт деп туруп, өз бети алдынчалык кылып, молдолордон сурабастан фатва бере турган болчу болсо, бул адам арам иш кылды. Мындай иштен тыйылыш керек. Тыйылбаса Кудайдан жазасын көрөт. Анткени шарият муну тыйып. Ошон үчүн шариатта ар бир нерсенин өзүнүн кишилери бар. Врачтар. Мисалы үчүн мен барып бирөө ооруса операция кылайм десем же дарылайм десем, мени эч ким операционныйга киргизбейт. Анткени менин андай илимим жок, менин укугум жок ал жакка кирүүгө. О операциянын жанында тосот аласың. Адамыңды тааныбаган адамдарга берип жибересиң да. Ошол сыяктуу бул дин шариатта дагы көрүнгөн эл адам көрүнгөн нерсесин сүйлөп, билгенин сүйлөп фатва кылып бергенге шариат уруксат бербейт. Ал эми муногул тарикат жолунда болсо, кимде-ким ушул тарикат жолуна, сопучулук жолуна өтөм дей турган болчу болсо, илгери аалым уламалар, муногул аалым мынакей мындан 500 жыл мурун өткөн аалым. Демек бул аалым не дейт өзүнүн китебинде? Демек бул тарикат жолуна шарият илимин алгандан кийин барып өтүшү керек деп атат да. Демек шариаттагы кээ бир зарыл болгон акыйдага тиешелүү маселелерди, фикка тиешелүү маселелерди үйрөнүп, адашып кетпей турган деңгээлге жеткенде барып туруп, анан ошону бул сопучулук, такыбачылык жолго өтүшү керек деп атат. Илимдин орду чоң да. Бирок азыркы замандагы шейхтер, азыркы замандагы адамдардын саяпкерлери, адамдарды тарбиялаган чыныгы тарбиячы устаттар айтат. Азыр илимди баягы биретолу алганча такыбалыкка да уже өтүш керек дейт. Азыр биринчи илгеркидей илим алып алып, анан такыбалык кылам дегенге неме жок дейт. Анткени акыр заман ушундай калды, бир жиптин, кээ бир алдындар айткан, жип сөгүлүп кетсе, кийимдин тигиши сөгүлүп кетсе, ошол акыркы жип илешип турат дейт экен да. Акыр заманга ушунчалык аз калды. Азыр сен илим алам деп 20-30 жыл окуп келгенче, кыямат кайым болуп кете турган болчу болсо, сен Кудайдын астына куржалак, такыбалыгың жок, ушул күнөөкөр бойдон барып кала турган болчу болсок, анда биздин абалыбыз оор. Ошондуктан илимди да таштабаш керек, бирок ошону менен бирге сопучулук кылса да уруксат деп азыркы замандагы сопучулуктагы устаттык кылган эшендер, муршиттер ошол нерсеге уруксат берет экен. Ошондуктан азыр дүйнө жүзүндө ушундай бир сопулардын жашоосунда ушундай бир өзгөрүү болуп атат. Мурун илим алып бүткөндөн кийин, кайсы бир деңгээлде өзүнө жетерлик илим алгандан кийин анан сопучулукка уруксат берилген болчу болсо, азыр акыр заман аз калды. Азыр жыл сайын аалым олиялар, жыл сайын ажылыкта имам Махди качан чыгат, акыр заман качан болот деп, ошону акыркы 20 жылдыктан бери аалым уламалар күтүп аткан кез. Биз үчүн баягыдай жашоо тегиз, жашоо жыргал деп биз о акыретти ойлогон күнү жерибиз жок. Бирок акыркы 20-30 жылдан бери аалымдар кыяматты күтүп отуруп өтүп кетип атат да. Демек ошондой бир абалда тургандан кийин бул китепте ошол нерсени айтып атат. Демек тарикат мындай дейт, караңыздар. Ида алимта залика فمن شأن الفقير ألا يدخل في طريق القوم إلا بعد تضلعه من علم الشريعة والحديث. Демек мусулман адам баласы такыбалык жолго өтөм десе, биринчи шарият илиминен фундаменти болгону артык. Анткени фундаменти болбосо, адам баласы ар нерсени айтып чыгат экен. Мисалы кече жакында бир адамдар чыкты, интернетте ду болду. Бир 9 киши чыкты дагы, анан пайгамбардын 4 халифасы болгон, анан Азирет Абубакыр, Умар, Усман, Али деди дагы, азыр Пакистанда, Индияда Маулана Саад, анан бул жакта тиги Жалалабадта бирөө бар, анан Сокулукта бирөө бар, анан Тиякта бирөө бар деп туруп, өздөрүн ошо 4 халифага теңеп, биз ошол адамдарды ээрчишибиз керек деп чыкты. Анычы аалымдар түшүнбөй, мага жөнөтүп коюптур. Өзү молдо. Эми олар не деп атат депчи. Ушунчалык деңгээлде молдолор түшүнбөгөн, өмүрү молдолор укпаган, шариатта, китепте жок нерсени козгоп чыгып атат да. Бул эмнеден?
бул ошол адамдардын илими жок кээ бир нерселерге баягы мындайча айтканда мурдун тыгы бергенден болуп атат да. Ошондуктан демек бул сопучулук жолго деги эле мусулман адамдын жашоосу илим менен тыгыз байланыш болуш керек да. Өз бети алдынча кетпешибиз керек. Мына могул жерде ар кимиңиздер намаз окуп атасыздар. Ар кимиңиздер бир жакшы молдону кармап, ошол молдонун айтканы менен жүрүшүбүз керек да. Анан кылып койгондон анан келип туруп адатта бизде кыргызда ушундай иш бүткөндөн келип молдодон маселе сурайбыз да. Негизи ошону иш бүткөндө эмес, алдын ала сураш керек да. Анан ишти бүтүрүп коюп анан ушундай болуп калды эле деп анан жылтырап келип турбай. Эмнеге? Эмне үчүн мусулман адам баласы бир ишти кылаардан мурда шариятты билсе? Анткени эгерде шариятты билип албастан туруп ошондой иштерге кадам кое турган болчу болсо, бул жерде жөн эле такыбалык кылуу. Анда ал бидатка батып кетиши белчеден же капырлыкка батып кетиши ыктымалы бар дейт да. Такыбалык кылууда адам баласы бидатка түшүп кетет экен. Кээде адам баласы, кээ бир адамдар ушундай да, Имам Шафии рахматулла алейхин сөзү бар экен. Мен илимди 1000 аалымды сөзүнөн кайтарып далилдеп 1000 аалымды сөзүнөн кайтарып коюшум мүмкүн. Бирок бир илимсиз түркөй жахил дейбиз. Жахил дегенде дин шариятты түшүнбөгөн адамды мен түшүндүрө албайм деген да. Азыр бизде тилекке каршы ошондой кээ бир таксыларыбыз такыбалык деп ойлойт дагы, бирок ал такыбалык эмес. Андай нерсе Куранда жок, сүннөттө жок, андай нерсе шариятыбызда да жок, бирок ошол жок нерсени өзүнчө бир рамка кылып карманып туруп, стандарт кылып карманып туруп, ушул шарият ушунун негизинде кетишибиз керек деп туруп, молдоңду укпайт, муфтиңди да укпайт, казыңды да укпайт, эч кимди укпаган кээ бир биздин бир туугандар чыгып атат. Бунун бардыгы эмнеден? Бунун бардыгы ошол илим билимге кенен суугарылбагандыктан, жана дагы эми элдин баары илим ала албайт. Бул илим алуу деле бул фарзи кифая. Бир райондо, бир областта, бир бир айылда бирден жакшы аалым болсо суроолоруна жооп берген. Башкалар карапайым 5 убакыт намазын окуса өзү жетиштүү. Бардыгы илим ала албайт. Элдин баары илим алып кетсе, анда Кыргызстанда жашоо кандай болот? Ар кайсы тармактагы адамдар керек да. Чындап, кээ бир адамдарда ушундай түшүнүктөр бар да. Дааватка чык дейт. Ал адамдын көз карашында жашоонун бардыгы даават болуп калган да. Андай эмес. Бирөөлөр дааватка чыгыш керек, бирөөлөр операция кылыш керек. Ал 4 айга дааватка чыгып кетип калса, биякта ким кылат? Бирөөлөр айылдарда тиш дарылаш керек. Ал жана антип 4 айлап 5 айлап кетип калса, айылдагы ооруп аткандардын тишин ким дарылайт? Ошондуктан Имам Шафии айткан, бул медицина илими шариаттан кийинки орундагы турган илим деген. Анткени адам заты жашоосундагы ушунчалык деңгээлде муктаж болот да. Ошондуктан адам затынын жашоосунда муктаж болгон илимдердин бардыгын алыш фарзы кифая. Ошонун катарында шарият илимин да үйрөнүп, ошого амал кылуу бул жалпы мусулмандардын амал кылуу максаты, милдети болгон болчу болсо, ал эми бир айылда же бир райондо бирден аалым болуп, ошолорго түшүнбөгөн маселелерин чечип бере турган аалым болсо, негизи ошол жетиштүү болот. Элдин баары аалым болуп кете албайт. Анткени бирөө бизнес кылыш керек, бирөө дыйканчылык кылыш керек. Коомчулуктагы кемчиликтер ошентип бири-бири менен ордун жаап, бири-бирин толуктайт экен. Демек, ошондуктан адамдын колунда дайыма такыбалык кылам деген адамдын колунда шарият деген тараза болуш керек дейт. Такыбалык кылам деп атасың, бирок колуңдагы тараза шарият таразасы болуш керек. Сенин өзүңдөгү билимсиздик, түркөйлүк таразаны тараза кылып албаш керек. Бизде кээ бир мусулмандарды эми биз өзүбүз айтпасак, сырттан келген коноктор бизге сүйдүрүп айтпайт. Өз күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт кыргызда. Ошондуктан биз өзүбүздүн катабызды, кемчилигибизди өзүбүз оңдоп, өзүбүз жалпы элге, жалпы мусулмандардын агымына барып кошулушубуз керек. Военныйлар өзүнүн ишин кылып атат, чек араны коргоп атат.
Укук коргоочулар өздөрүнүн ишин кылып атат. Алар элдин мындай эл арасында зулумдукту тосуп, адилеттүүлүк менен өкүм чыгарып, чечим чыгарып, ар ким өзүнүн кызматын кылып атат. Врачтар, медиктер алар өздөрүнүн кызматын кылып атат. Ошонун катарында биз дагы, молдолор дагы элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мусулмандар үчүн өзүбүздүн колубуздан келген кызматыбызды кылышыбыз керек. Демек, ушул нерсе, урматтуу ага инилер, бир туугандар, мусулмандар, ушул нерсе эсибизде калыш керек. Biz takvalıkka жолго түшкөндө деги эле шариятты амал кылып жашоодо бизде шарият деген таразаны эстен чыгарбашыбыз керек. Демек, жөн эле өзүбүз бир нерсени билип алып эле, өзүбүз бир рамкаларды түзүп алып эле, же Куранга таянган жери жок, же хадиске таянган жери жок, анан келип алып эле ошону карманып эле эч кимди теңсинбей калуу бул бидатка алып келет. Бул пайгамбардын сүннөт жолунан чыгып келүүгө алып келет. Керек болсо адам баласы этеги ыймансыз кетип калып, капыр болуп динден чыгып кетиш да коркунучун алып келет дейт да. Ошондуктан иншалла ушул нерсе биринчи эреже. Таквалык жолго өтөм деген адам, тарикат жолуна, сопучулук жолуна өтөм деген адам шарият билимин билсин. Же болбосо азыркы заманда шарият билимин биле албаса, шарият билимин билген бир адамдан дайыма кеңеш алып турсун. Дамла, мен момдай болуп атат, момдай ишим болуп калды, муну шариятка туура келеби, келбеби деп туруп, ушул устаздар менен кеңешип иш кылган жакшы болот. إذا علمت ذلك علمت أنها طريق كثيرة المهالك والحفر والأحوال дейт. Мындай дейт. Бул таквалык жол ушундай жол, ал жолдо укур чукуру көп дейт. Өңгүл-дөңгүлү көп. Укур чукуру көп, сай суyu көп, анан жылан чаяны көп жол дейт да. Сен таквалыкка бет алдыңбы? Шайтан уже сага тузагын жайып баштайт. Сен таквалыкка бир кадам койсоң, шайтан сага 70 жерден тузагын жаят. Демек, сен ошого жараша сенде күчтүү курал болуш керек. Мусулмандын күчтүү куралы бул шарият билими. Шарият билим шайтандан бизди коргойт. Шарият билимиң жокпу? Ошон үчүн жана кээ бир риваяттарда келет го. Алымдын шарият билимин билген, адал арамды билген алымдын уктап жаткан уйкусу түнү менен казыктай туруп, казыктай кагылып, түнү менен ибадат кылып, таң атканча көз ирмебей ибадат кылган жөнөкөй карапайым таква, абид, захид, Кудайга кулчулук кылган таква адамдын намазынан артык деген да. Анткени неге дегенде, анын ар бир кылган иши шарият таразасынын негизинде болот. Ал эми баягы илимсиз адам намаз окуганы менен бирок шариаттын таразасына төп келбей калса, же башка болуп кала турган болчу болсо, ошондуктан илимдин даражасын Алла Таала хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Алымдар менен билгендер менен билгендер барабар эмес деген. Ошондуктан алымдын окуган намазында соо көп болот. Алымдын туткан орозосунда соо көп болот. Алымдын керек болсо уктап аткан уйкусунда шарият сооп деп жазып койгон экен. Ошондуктан же алым болойлу, же болбосо алымдардын айтканы менен жашаганга аракет кылайлы. Анткени биздин ошондо биз шарият таразасынан чыккан болуп эсептелбейбиз. Анткени бул таквалык жолдо ошондой укур чукур көп, жылан чаян көп дейт. Алдыда адам баласы таквалык жолго түшкөндөн кийин алдыда сени мындай биздин тилмен айткандачы, эмне сюрприз көтүп турганын билбейсиң дейт да. Сенин астыңан любой сюрприз чыгат. Акча деген сюрприз чыгат. Сен таквалыкка кирип, ушундай таквалык кылып баштаганда сенин түшүңө келбеген долларлар астыңан чыгат да. Уже сенчи опа дейсиң да, баягы таквалыкты баштабадың беле. Кийинки бусам бүтүрүп алай дейсиң да, таквалык калат да. Ошентип сени тузак менен билет. Анан нарагыраак барганда сулуу өзүңдүн кызың менен тең тимene ай чырактай кыздар чыгат да. Аны көргөндө ичип аткан ашыңды, үй бүлө бала чакаң таштап кете тургандай деңгээлдеги шайтан ошондой жолдор менен мазгырат экен. Ошондо бизде шарият деген тараза болуш керек. Бул таквалык жол оңой жол эмес. Таквалыкка сен кадам койгондой, бир кадам койдуң, шайтан тага жана антип көрүнгөн жерден тузак салып, сени анткени Кудай сүйгөн адамды ким Кудайдын досу болуп кетишин, ким Кудайдын бир жакын бир оолиясы болуп кетишин шайтан тимеле чачын жулуп, чыңырып ыйлай тургандай тимеле боздоп ыйлай тургандай бир деңгээлдеги бул Кудайга жагымдуу иш. Ошондуктан шайтан колдон келген аракетин кылат экен да.
Фалабудда мин далил лаху ямши фиха бихи. Ошондуктан такыбалык жолго өткөн адам, биринчи сопучулук жолго өткөн адам ар бир кылган жасаган ишинде шариаттын негизинде иш алып барыш керек. Охо нуру шар'i ма нурул басира. Демек бул шариаттын нуру менен ошо такыбалыктын нуру бириккенде анан кийин жол сонун өз нугуна түшөт. Аллах Таала Куранда айтат: "Нурун аля нур", нур үстүнө нур дейт. Фалау кана нуран вахидан лама захара лаху даун. Эгерде бир эле нур болсо, анын көркөмдүгү анчалык чыкпай калат дейт. Ошондуктан биринчи тарикат жолуна сопучулук жолго өтөм деген адамдын же ошол сопучулук жолдо жүргөн адамдардын, азыр бизде Кыргызстанда сопучулук аябай жайылган. Сопучулукту карманып, тарикат жолун карманып жүрөм деген мусулман бир туугандарыбыз, эже карындаштарыбыз толуп кетти. Бирок сүйлөп отурса, илими жоктуктан кээде чектен ашып кеткен жерлерин көп көрөбүз. Андай суроолор биздин өзүбүзгө түзмө-түз дагы көп нерселер түшөт. Ушунчалык деңгээлде өткөндө бирөөлөр ушинтет, бир китепти көрсөтсөм, жок дейт. Биз деген шейхке кол бергенбиз. Биз деген ошол шейхтин гана китебин окушубуз керек, башка китепти окубашыбыз керек. Бул деген билимсиз адамдын сөзү. Демек шариятыбызда биз өзүбүздүн устазыбыздын айткан сөзүн устаз деп, ошого кол берип, ошодон ант берип, ошодон вазифа алган катары биз вазифасын аткарабыз. Бирок ошол эле кезде башка оолиялардын, башка аалымдардын кадырына, баркына, аброюна сөз келтирбешибиз керек. Бул адеп да. Анан менин шейхим бар, менин өзүмдүн устатым бар, башкалар өлсө өлүп кетсин, башка аалымдар мага копейктей дагы анын кадыры жок деген түшүнүк, бул адашуу. Ошондуктан бизде азыр ушундайлар көп. Мусулмандар бар, бирөөнү устат карманып алган, бирок экинчи молдонучу эчтекечелик көрбөйт да. Бул уже ошол адамга зыян алып келет. Анын бала чакасынан аалым чыкпай калышы мүмкүн экен. Укум тукмунан аалым чыкпай калышы мүмкүн экен. Такыбалык жашоодо жашай албай калышы мүмкүн экен. Аалымдарды жекирип, аалымдарды тиги теңсинбей, аалымдарды кемсинткен адам ал дүнүйө акыретинде деле жарыбай калышы мүмкүн экен. Кээде аалым, оолия аалымдарды жек көрүп, алар туурасында жаман пикирде болсо, суул хатима коркунчу бар дейт. Суул хатима деген жаман өлүм. Өлүп баратканда ыймансыз өлүп кетиш коркунчу бар дейт. Бул менин сөзүм эмес. Мен сиздерди коркутайын деп аткан жерим жок, же жалпы мусулмандарды коркутайын деп аткан жерим жок. Просто мен өзүм ушундан корком. Анткени мен устаздардан да ушуну угуп келгем. Азыр муногу туурасында китептерди, любой китепти атсаң, ошол нерсени бир эмес мен ондогон китептерден ошол нерсени көрдүм. Аалымдарга, оолияларга тил тийгизген адам жаман өлүм, суй хатима болуп калат дейт. Кыргызча айтканда жаман өлүм. Жаман өлүм деген сөздөн максат эмне? Өлүп баратып ыймансыз кетип калыш коркунчу бар дейт да. Ошондуктан биз бир устазды карманып, анын айтканын карманып жашайбыз. Бирок ошол эле кезде башка устаздар туурасында да пикирибиз тунук болуш керек, сыйыбыз жайында болуш керек. Анан жана антип, мына биздин устаздын гана китебин окуйбуз, башка устаздын китебин окубайбыз деген ал туура эмес. Эгерде башка устаз башка бир маскапта болсо, же болбосо башка бир жана бурмаланып кеткен жакта болсо, азыр андайлар да толтура. Анда жөнү бар. Андан окубаш керек. Бирок кээде ошол бардыгыбыз бир маскапта туруп, бардыгыбыз бир немеде туруп эле болгону тиги А класс, Б класс болуп бөлүнгөнү туура эмес да. Мектепте А класс, Б класс болот го. Ошондуктан мисалы үчүн мына адам, бул адам Шафии мазхаб. Мо китепти жазган адам Шафии мазхаб. Тарикатта дагы башка тарикат, биздин Накшбанди тарикатында эмес. Бирок биз окуп пайдаланып атпайлы. Тарихта бизде мисалы үчүн Кыргызстанда медреселерде көп окулган китептердин бардыгы Ханафи мазхабтагы китептер эмес. Мисалы үчүн бизде Тафсир Жалалайн деген окулат. Ал Имам Суютидики, Имам Суюти ал Шафии мазхаб. Нурул Яқин деген окулат. Аны жазган Имам Ахдари, ал да Шафии мазхаб. Тиги Мунаббихат, же болбосо тиги Унванул Баян дегендер окулат. Аны жазган Ибн Хаджар Аскалани, ал да Шафии мазхаб.
Ушуга окшогон толтура немелер бар. Бүт бардык эле биз Ханафи болгон менен Ханафи гана окуйбуз дебейбиз. Кыргызстанда азыр бүт медреселерде Мишкатул Масабих деген китеп окулат. Кутубу Ситта жанагы Сахихул Бухари, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауд, Сунан Ибн Мажа, Тирмизи, анан кийин ушулардын Насаи, ушулардын бардыгын бириктирип туруп бир китеп кылып койгон. Мишкатул Масабих деп атап койгон. Ошону жазган адам Имам Хатиби Тибризден болгон, Шафии мазхаб болгон. Бирок бизде бүт медреселерде ошол китеп окулат. Ал китепти хадисти окуп отурсаң 100 хадис болсо, анын 80 хадиси Шафилерге далил, бизге далил аз ал жерде. Бирок илим алыш үчүн ошол нерсени окуп, түшүндүрүп, ошол китепке кайра жүздөгөн биздин Ханафи мазхабтагы алымдар түшүндүрмө жазып, комментарий жазып, шарх жазып, чоң томдогон китептер болуп кеткен. Мисалы, Мулла Али Кари деген адам бар, өткөн мындан 400 жыл мурун. Ал Меккеде жашап өткөн. Жаруллох деген лакабы болгон, Алланын коңшусу. Анткени Меккеде жашагандыктан аалымдар Жаруллох, Аллахтын коңшусу деп ошол аалымга лакап берип койгон. Анткени Алланын үйүнүн жанында, Байтуллонун жанында жашагандыктан. Ошого 10 том кылып шарх жазган. Жана Шафии мазхабында хадис китепке Ханафи мазхабындагы аалым келип туруп 10 том кылып шарх жазган. Мирқат ал-Мафатих деген китеп. Ошондуктан бул башка мазхаб экен, бул китепти окубайм деген түшүнүк ол туура эмес. Ал жерде жакшы нерсе айтылып атабы? Окуш керек. Бирок ошол эле кезде азыркы кезде ошондой бурмаланган китептер аябай көп болгондуктан бир ооз устаздан сурап коюш керек. Анан сурап коюп туруп, анан окуй берсең болот десе, кээде ушунчалык деңгээлде китептерди адамдар жашырып чыгарып атат азыр. Сыртына биздикин чаптайт, ичине бөлөк нерсени чаптап туруп чыгарып жүргөн китептерди азыр Кыргызстанда толтура. Азыр контролдош кыйын болуп калды. Муфтият контролдойт дейбиз. Муфтияттан уруксат алганы түшүнгөндөр алат экен, түшүнбөгөндөр мындай эле өздөрүнчө эле уруксаты жок эле урдуруп чыгарып жатат. Азыр ушундай баягы бизнестин заманы экен. Ар ким ошондой кылып туруп китептер чыгарып атат. Азыр кыргыз тилинде да китептер жайнап кетти. Акыйда боюнча да, фик боюнча да. Бирок биздин Ханафи мазхабка там тетиринен каршы келген акыйда боюнча да, фик боюнча да кыргызча, орусча китептер bizde o мечиттердин жанында, китепканалардын баарында эле, прилавкалардын баарында эле коюлуп сатылып атат да. Ошондуктан баягы чоочулагандардын да бир чети маселеси бар. Бирок кээде ушул китеп, ушул адеп ахлак туурасында, сопучулук туурасында же биздин мазхаб туурасында десе, ошондон дагы чоочу уже аша чаап кеткендер болуп атат да. Аллахым баарыбызга туура түшүнүк берсин. Ошон үчүн мусулман адам баласына дегеле илим, шарият илимин албагандан кийин шарият илимин аларга көрсөтүп, жол көрсөтүп турган бир баягы көрөгөч бир аалымга эл муктаж экен. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол нерсени айтып атат. Пайгамбарлар менин мураскерлерим деп атат да. Пайгамбарлардан алтын күмүш мурас калган эмес, пайгамбарлардан илим мурас калган. Ал эми пайгамбарлардын мураскерлери кимдер десе, булар аалымдар экен. Аалымдар ошол нерсени не кылат экен? Жеткирип берет экен. Демек, биринчи маселебиз сопучулук жолго өткөндө шариаттын негизинде жашаш керек. Адашып кетүүдөн этият болуш керек. Шарият деген таразаны эстен чыгарбаш. Экинчи маселе шаян мин акаид ахли суннати кабла духул тариq. Тарикат жолуна өтөөрдөн мурда дейт. Тарикат жолуна өтөөрдөн мурда акыйдага тиешелүү кээ бир маселелерди билип алыш керек. Мисалы үчүн, акыйдада азыркы биздеги эң заманыбыздагы эң көйгөйлүү болуп аткан маселелердин бири, аалымдар азыр китептер жазып чыгып койгон, жетиштүү. Дүйнөдөгү аалымдар азыр бир 20 эле чакты маселе бар. Дүйнө жүзүндө мусулманда бир 20 чакты маселе бар. 20 чакты маселеде негизги мусулмандарды бөлүп жарып, бири-бирин акырая тиктеп, бири-бирин капырга чыгарып, сен капырсың, мен мусулманмын, жер бетинде единственный мен эле мусулманмын дегендер бар да азыр. Азыр ушундайлар бар. Азыр ушундай мусулмандар бар. Пайгамбар өткөндөн, сахабалар 4 сахаба өткөндөн, табийиндер, таба табийиндер 300 жылдан кийин эле жер бетинен ислам жоголгон дегендер бар. Азыркы ошол пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар 7-кылымда өтсө, 300 жыл болгондо 10-кылым. Азыр 21-кылым. Демек 10-кылымдан мынакей 11 кылым аралыгында жер бетинде ислам жашабайт деген мусулмандар бар да. Сизге окшогон, бизге окшогон миллиарддаган 1,5 миллиард мусулмандын бардыгын алар мусулман деп эсептебейт. Анткени алардын көз карашында адам баласы мусулмандардын жашоосу исламдан качан ажырап өткөн, булар
капыр жашоо менен жашап атат. Булардын окуганы намаз эмес, тутканы ороз эмес. Булардын мен мусулманмын дегени дагы жараксыз деп туруп, жалпы бизди капырга чыгарган кээ бир мусулман бир туугандарыбыз да бар. Андайлар Кыргызстаныбызда да жок эмес. Ал вирус Кыргызстанга да жайылган да. Ошондуктан бул тарикат жолуна, сопучулук жолго өтөм деген адам кайсы бир деңгээлде акыйдага тиешелүү маселелерди билиши керек. Ошол маселелердин бирөөсү эмне десе, ошол маселелердин бирөөсү Алла Таала орунсуз, жайсыз деп билүү. Алла Таала асманда да эмес, Алла Таала аршта да эмес, Алла Таала бүтүндөй ааламды жараткан, Алла Таала өзү жараткан эч кайсы махлукка муктаж эмес деп жараткан Алла Таала таануу бул биздин мусулмандардын мойнундагы милдет. Анан могу сопучулук жолунда, тарикат жолунда акыйдасы бузук адам тарикатчы боло албайт. Ошон үчүн кээ бир аалымдар айткан, бул тасаввуф деген эмне десе, тасаввуф деген бул акыйда деген. Тасаввуф деген бул илим, акыйда, амал. Ушул үчөөсү бириккенде ал адам чыныгы суфи болот деген. Кимде илим болсо, амал болсо, анан эмне дедик? Үчүнчүсү, демек ушул амал. Демек илими, акыйдасы, амал боло турган болчу болсо, демек ошол адам чыныгы сопу деген. Ошондуктан биринчи өчүрөттө биз сопучулукка өтөөрдөн мурун акыйданы билишибиз керек. Аллахтын шериги жок. Алла Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Алла Тааланын бир сыпаты бар да. Кыямун бин нафс. Аллахтын коимун бин нафсихи дейбиз. Аллах Таала Куранда айтат го: Аллаху ла илаха иллаху ал-хай ал-кайюм. Ал-хайюл кайюм. Ла таахудуху синатун ва ла наум. Ушул жерде Аллахтын эки сыпатын айтып атат. Ал-хай, Аллах Таала тирүү. Аллахтын тирүүлүгү башталышы жок, этеги жок. Аллахтын тирүүлүгү түбөлүктүү. Биз тирүүбүз, эртең өлөбүз. Биздин тирүүлүгүбүз кече башталган. Ал эми экинчи маселе болсо, Аллахтын кыям бин нафс деген сыпаты бар. Аллах коимун бин нафсихи дейбиз. Мындай эч кандай которгондо Алла Таала өзүнөн өзү бар дейбиз. Демек мындан аалымдар айтат, эки нерсе Алла Таалада болушу мүмкүн эмес дейт. Биринчиси, Алла Таала өзүнөн өзү бар дедикпи? Демек Алла Таала бир орунга муктаж эмес. Алла Тааланы асманда десең, Алла Таала айтат го, хадис кудсиде айтат: эгерде дейт, сен менден уялбасаң, менин асман жеримен чыгып кет дагы, билгениңди жаса дейт. Хадиси кудсиде ошондой мааниде хадис келет. Менден уялбасаң дейт, менин асманыман жеримен чыгып кет дагы, билгениңди жаса дейт да. Аллахтын мүлкүнөн чыгып кетип каяка бара алабыз? Демек, жер дагы бул орун, асман дагы бул орун. Эгерде ким жараткан Аллах Тааланы асманда дей турган болчу болсо, анда Аллах жараткан махлуктардын бир кичекей бөлүгүнүн бир чекесинде турат деп туруп Аллах Тааланы кичекей эле бир нерсе сыяктуу элестетип коюп атат. Анда ал жараткан Аллах Таалага сыйынган жок, ал кыялындагы, оюндагы кичекей жасалма кудайчага сыйынып атат. Ошондуктан биздин акыйда боюнча Алла Таала орунга муктаж эмес. Алла Таала асманда да эмес, Алла Таала аршта да эмес, Алла Таала жерде да эмес. Алла Таала асман жерди жараткан деп ишенебиз. Hazreti Ali'nin жакшы сөзү бар. Имам Азамда ошондой мааниде сөзү бар. Инна Аллаха халакал арша изхаран ли кудратихи ва лам яттахидху маканан ли затихи. Аллах Таала аршты өзүнүн кудретин көрсөтүү үчүн жараткан, ал жерде тура турган орун кылып алган эмес деген да. Hazreti Ali радиаллаху анхунун мана ушундай сөзү бар. Ошондуктан жанагы коимун бин нафсихи же ал-кыям бин нафс деген Аллахтын сыпатында биринчи Алла Таала орунга муктаж эмес деген маани келип чыгат. Экинчиси, Алла Таала мухассиске муктаж эмес. Алла Таала өзүнөн өзү бар дегенде, эмне үчүн сиздин боюңуз 1.60? Эмне үчүн таксырдыкы 1.80? Эмне үчүн таксырдыкы 1.70? Эмнеге сиздики 2 эмес? Эмнеге сиздики 1.90 эмес? Эмнеге сиздин мурдуңуз андай? Эмнеге сиздин көзүңүз мындай? Демек, сиз бирөөнүн каалоосуна сиз баш ийип берип атасыз. Кээде туруп өзгөчө жаш кездерде көп болот эле. Мындай карап алып, өзүңдүн көзүң өзүңө жакпайт, мурдуң өзүңө жакпайт, боюң өзүңө жакпайт, бутуң өзүңө жакпайт, той-тоюп турсаң. Өзүңдү өзүң кыла албайт экенсиң да. Демек, сен үчүн бирөө бой берип атат. Сага бирөө акыл берип атат. Сага бирөө өмүр берип атат. Сен кыргыз деген элдин арасында
тууларыңды тандап алган жоксуң. Биз үчүн бирөө чечип койду, ал ким? Жараткан Алла. Сен өлөр күнүңдө өзүң тандап алган жериң жок, сен үчүн чечип койгон. Сен көзүң чанагыңан чыгып, өлбөйм деп тыпырып атсаң да жаныңды алган бойдон кетет. Демек биз Аллахтын мүлкүбүз, Аллахтын колундабыз. Ошондой болгондон кийин Аллахтын сыпаты бар. Кайымун бинафсихи дегенде Алла Таала өзүнүн өзү бар. Ага Кудайдын үстүнөн Кудайга таасир берген эч ким жок. Biz жараткан Аллах Тааланы üşентип тааныйбыз. Эгерде сиз жараткан Аллах Тааланы üşентип таанысаңыз, анда сиздин акыйдаңыз пайгамбардын акыйдасы, анда сиздин акыйдаңыз сахабалардын акыйдасы, сиз өлсөңүз тозоктон кутула турган акыйданы карманып жашап атасыз. Ошондуктан бул таквалык жолго өтөөрдө акыйда маселесин жакшы билиш керек. Ошон үчүн бизде аалымдар ошол жанагы Аллах Тааланын 20 сыпаты бар. Ошол нерсени баяндап, түшүндүрүп, ошол нерсени айтып берген да. 20. Өзү Куранды, хадисти карап келсе 200дөн ашык Аллах Тааланын сыпаттары бар экен. Анын баарын адам баласы биле албайт. Аны аалымдар китептерден окуп билиши мүмкүн. Бирок ошол 20сын баяндаган 13 же 20 дейли. Ошону билип алса болду. Ошону билип алган адам тозоктон кутулат деген да. Бул 1 саатта буну үйрөнүп алса болот. 1 саат отуруп туруп ошол нерсени негизинен биз билебиз баарын эле. Просто баягы көңүл бөлгөн эмеспиз. Алла Таала кудуреттүү. Алла Таала билүүчү. Алла Таала угуучу, Алла Таала көрүүчү, Алла Таала каалоочу, Алла Таала каалаган гана нерсе болот. Алла Таала кудуреттүү деген сыпаттардын бардыгы баарын билебиз, биз билебиз. Болгону бизге ийреттеп бирөө айтып берген эмес да. Демек ушуга окшогон сыпаттар, демек жараткан Аллах Тааланы сен туура тааныганда гана биздин намазыбыз кабыл болот. Биздин орозобуз кабыл болот. Биздин кылып аткан ар бир жакшылыгыбыз кабыл болот. Эгерде жараткан Аллах Тааланы туура тааный албасаң, анда намазыңдын пайдасы болбой калышы мүмкүн. Садакаңдын, зекетиңдин, ажылыгыңдын пайдасы болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан илим алыш парз дегенде кайсы илим десе аалымдар илмул хал алыш парз дейт. Илмул хал дегенде ар бир адамдын жашоосунда эмне нерсе керек болсо, ошондогу адал арам маселелерин, полный шариат илимин эч ким алып үйрөнүп бүтө албайт. Ошондуктан бу тарикат жолуна өтөм деген адам экинчи адеп акыйданы билсин. Же акыйданы билген адамдардын жанында жүрсүн, кокус бир нерсе болсо, сразу ошол кишиден моментально ошону чалып, сурап билип, устаз, мондай маселе болуп атат, мондай деп атат. Мен бирөөдөн уктум, Алла Тааланын асманда деп атат. Ошол кандай болот? Же Алла Тааланын бардык жерде деп атат. Азыр бизде ошондой акыйда жайылган. Алла Таала бардык жерде деген акыйда. Бул биздин акыйдабыз эмес. Бул адашкан акыйда. Алла Таала асманда деген акыйда жайылып кеткен Кыргызстанда. Бул биздин ахли сүннөт вал жамаат, Ханафи мазхабынын акыйдасы эмес. Демек, элде ушул вирус аралап жүрөт да. Ошондуктан эгерде биздин ибадатыбыз туура болсун дей турган болсок, ушуга окшогон нерселерди билип алышыбыз керек болот. Эмне үчүн? Лиюсахиха иътиқадаху мимма ятаваххамуху галибул халқи минал жисмият ва нахвиха. Анткени көпчүлүк адам баласы, көпчүлүк мусулмандар аңдабастан, байкабастан, элес албастан көпчүлүк учурда Алла Тааланы махлукка окшоштуруп, асмандагы бир телого окшоштуруп алат дейт да. Аллах Тааланы жаратуучу, кудурети күчтүү бир шериги жок, окшошу жок, каалаганын жасай турган жаратуучу Алла дебестен, ал аны кыялында бир асмандагы бир ошол бир жасат дейбиз, жисим дейбиз, ошого окшогон нерсени элестетип алышы мүмкүн дагы. Демек бунун жыйынтыгында ошол ал адамдын кылган ибадаты бардыгы не болуп кетиши мүмкүн. Ва аннаху таала фауқал арш дейт. Аллах Тааланын арштын үстүндө деп элестетип алган болчу болсо, арштын үстүндө отурат деп элестетип алган болчу болсо, анда бул адам жараткан Аллага сыйынбай эле арштын үстүндө отурган кыялындагы бир махлукка сыйынып аткан болушу мүмкүн дейт да. Ошондуктан биз ахли сүннөт ханафилер ушул акыйданы жакшылап билип алышыбыз керек. Андан кийинки маселе алла ютала илля каламал куммал минал аулия. Анан кийин үчүнчү маселе мындай да, көрүнгөн эле китепти окуй бербеш керек. Демек, окуганда дагы ушундай бир камил бир китеби бир тарбия кыла тургандай деңгээлдеги аалымдардын, оолиялардын именно ошо
таквачылык жолдо ошондой аалым оолиялардын китебин окуганы жакшы дейт. Азыр бизде аалым оолиялардын китебин дагы иликтеп көрдүп атса, азыр ушундай китептерди окуйбуз. Кантип миллиардер болом, кантип миллионер болом, канткенде бактылуу үй бүлө болом, канткенде күйөөмдү ыраазы кылам, канткенде аялымды ыраазы кылам, канткенде семьямды ыраазы кылам деген толтура китептерди окуйбуз. Өзү китепти ким жазса, ошол адамдын абалы көчөт экен. Баа бизде кыргызда макал бар го. Сыныктан башканын баары жугуштуу дейт. Демек, адам баласында кандай пикир болсо, ошол пикир жугат экен. Демек биз философия туурасындабы, психология туурасындабы, же болбосо башка кайсыл багытта болбосун, бир батыштын, мисалы үчүн бир америкалык, же болбосо европалык, ушундай бир же болбосо бир япониялык бир окумуштуунун китебин окуурдан мурда бизде мусулмандык антивирус болуш керек. Ошол антивирус сен тигилерден вирус келгенде сразу удалить этип тура тургандай, бизде өзүбүзгө антивирус установка кылышыбыз керек. Антивирус болбостон туруп жанаалардын китебин окуш харам. Анткени азыр бизде ушу катарыбызда туруп намаз окуп аткан кээ бир мусулмандар бар. Кээ бир жоолукчан эже карындаштарыбыз бар. Мен бир топтор менен жоолуктум. Карындаш, муногу болбойт, бул шариятта болбойт десем, башка жоолукчандар деле кылып атпайбы деген жооп болду дагы. Арам нерсени уже ууланып калган жанагылардын вирусунун таасири өткөн, бирок кылып аткан иши алар жоолукчан кыздар. Бирок кылып аткан иши Куранга каршы келип атат, сүннөткө каршы келип атат. Кичинекей бир пул үчүн, акча үчүн ошол нерсеге көздү жумуп туруп, ошол арам нерсени кылганга, даже ошолордун ошондой алардын агитатору болуп иштеп, алардын ошол арам жол менен акча таап аткан нерселерине жардам берген биздин мусулман ага инилерибиз, эже карындаштарыбыз толуп кетти. Ошондуктан мусулман адам баласы такыбалыкта китеп окуш үчүн карасын дейт. Анан жөн эле дүнүйө табыш үчүн бул экен, мындай китеп экен, ал экен, бул экен деп эле көрүнгөн эле китепти окуй берсе, ал адамдын психикасына таасир берет. Эгерде ал адам мусулманчылыкта акыйдасы, мусулманчылыктын акыйдасы менен калыптанбаган болчу болсо, анан любой нерсеге анализ чыгарып көнбөгөн болчу болсо, анда кыйын болуп калат экен. Ошондуктан ошондой болсун дейт. Кандай китеп окубасын? Көрүнүктүү аалым оолиялардын китебин окусун. Анан дагы ошол белгилүү адашпаган туура жолдогу, анан чалабыла. Азыр бизде мисалы үчүн могу сыяктуу китептер которулуп кеткен. Жана мечиттин тегерегиндегилерди барсаң, толтура китептер бар. Ар ким эле китеп жаза берген. Кээ бирөөлөр бар, өзүнүн фамилиясын жаздырсаң, жаза албашы мүмкүн, бирок китеп жазып чыгарып койгон да. Бизде абал ушунчалык деңгээлге жетти да, мындай чыныгы профессионалдар китеп жазбай калды. Ким шустрый болсо китеп жазат. Өзү жаза албайт, өзүнүн фамилиясын өзү жаза албайт, бирок бирөөнү жалдайт, жаздырат дагы. Ошондон бизнес көрүп аткандар. Мен жалпы китеп жазгандардын баарын андай деп айткандан алысмын. Бирок арабызда ошондойлор бар. Толуп кетти ошондойлор. Ошон үчүн бизде хаос болуп атат. Ошондуктан бизде башаламандык болуп атат. Андан кийин демек ошондой китеп окуй турган болсо, ошо такыбалык жөнүндө, тасаввуф жөнүндө китеп окуса, көрүнгөн эле китепти окубастан чоң оолиялардын китебин окусун. Анткени алардын айткан сөзү, алардын кылган амалдары эч качан ичинде да, тышында да шариятка каршы келбейт. Анткени алар шариятка сугарылган адамдар, алардын кыймыл аракети да, алардын сүйлөгөн сөзү да, алардын жазган китеби да жалаң гана шариятта сага түз туура жолго түшүүгө себеп болбосо, алар сени туура жолдон бурмалабайт дейт. Өз илими жок. Өзү чалап эле илим алып жүрөт, анан китеп жазып алган. Өзү кээ бир маселелерди тактаган эмес, китеп жазып чыгарып койгон. Аалымдарда бөлүнөт. Каулу раджих бар, каулу маржух бар. Каулу раджихтен далили күчтүү фатвалар бар, далил алсыз фатвалар бар. Анан келди дагы далил алсызды алып туруп китебине жазып киргизип койду. Шарият бузулуп атат бул жерде. Ошондуктан ушул нерсени мусулман адам баласы көңүл бөлсүн дейт. Андан кийинки маселе. Кечириңиз, сууал берсек болобу? Оолиялардын китеби деп атасыз, бизде барбы ушундай китептер?
Bizde албетте бар, бирок аз да. Бар негизинен. Жанагы Молданадыр Дамланын Тарикат жана Шарият деген китеп бар. 2 томдон турган китеп. 1000 сомдун тегерегинде болот. Андан чыккары Ат-Тасауф деген, Адеп ахлак деген бизде бир дамла бар. Азыр Иорданиядан бүтүрүп келди. Мурун өзү Хаят сахабаны которуп чыккан, өзү котормочу, чоң аалым, устаз Кубат деген дамла бар. Ошол кишинин тасауф туурасында ушул ушунун көлөмүнчөлүк кыска негизги базовый нерселерди берген. Ошонун китеби бар. Андан башка могул түрк тилинен которгон Түркияда Осмон Нури Топбашы деген чоң оли адам бар экен. Ошол адамдын тасауф деген китеби бар. Андан чыккары 2019-жылы Молда Сабар дамла Диван Хикмат деген Кожа Ахмат Ясавинин Кул Кожа Ахмат Ясавидин Диван Хикмат деп тасауф туурасында жазган китеби бар. Ал китеп которулуп чыккан. Ал китепти ислам окумуштуулары бул Курандын түрк тилиндеги отражениясы деп баа берген. Бирок ал китептерди именно ушу Молда Сабар дамла которгон китепти кыргызчасын деле устаз аркылуу окубаса аны жөнөкөй адам окуй албайт. Анткени ал уже баягы таквалык жолдо бул шарият илимин эметкен, ага шарият илимин каныккан бул тасауфту билген адам окубаса аны көрүнгөн эле молдо түшүнө албайт. Ан болбосо баягы эски чагатай тилинде, түрк тилинде жазылган китеп. Молда Сабар дамла 2019-жылы рахматы которуп кеткен. Андан тышкары дагы орусча башка дагы китептер бар. Негизинен көп эле. Издеген адам издесе табат, таап окуса болот иншалла. Анан негизинен мындай тасауф туурасында баштан этек түшүндүрүп, анан кийин бүт оолиялардын өмүр баянын, анысын, бунусун жазып чыккан китептер мен билгени пока Кыргызстанда андай китептер жок. Башталгыч немелер бар. Иншалла келечекте дагы биздин жаштарыбыз, жигиттерибиз, эже карындаштарыбыз илим алса, окуса, мүмкүн ошолор которуп чыккандар болоттур. Бул китеп жазуу деле өзүнчө бир өнөр экен. Бул Кудайдан бир тавфик болбосо болбойт экен. Элибиздин насибине жараша ал деле болуп калар иншалла. Болбосо түркү тилинде, негизи орус тилинде деле, анан бу араб тилинде аябай көп. Араб тилинде түп нускон, анан фарсы тилинде, түркү тилинде андай китептер толтура экен. Эгерде түркчө билген болчу болсо, ошол туурасында китептерди алып окуса аябай көп. Анан кыргызчада бар, бирок жок эмес го, бирок аз да. Анан кээ бир китептер жанагындай устазы жок, өзүңүз окусаңыз кайра мээңиз айланып калат. Анткени ал ушундай багы бул шарият деген илим да, бул шарият деген жөнүнө роман эмес же повесть эмес да, көрүнгөн эле окуп алып, Жамиля тигини сүйүптүр дегендей маселе эмес да бул. Бул жерде бул шарият, илим, таквалык болот дагы. Бул жерде сөз жок, устаздын көзөмөлү керек болот. Ошон үчүн жана имам Тахавидин өткөндө тиги имам Абу Мансур Матуридидин Таухид китебин которуп чыгарыштыр бирөөлөр. Анан мен көрүп калып бирөөлөргө айтсам, бирөөлөр алып окуйбуз деп, алып 2-3 күндө мага жазат. Устаз, мен түшүнбөй атам дейт. Мен айтып атам, аны аалымдар, академиялык деңгээлдеги аалымдар анан ошол чоң илимдүү студенттерге түшүндүрүп, мээсине куюп атып зорго түшүндүрөт. Аны теологиялык илими жок адам аны ачып түшүнө албайт, окуй албайт. Ал деген өзүнчө бир илим да. Ошондон шарият илимин аалымдарчы мындай да, азыр көпчүлүк китептерди жеңилдетип жазып атат аалымдар. Бирок негизи илгертеден шарият илимдерин жазганда аалымдар шариаттын тили бар. Араб тили башка, шарият тили башка. Любой эле араб тилин билген араб шарият китептерин окуп түшүнө албайт. Окуй бериши мүмкүн, бирок которуп эмне деп атканын түшүнбөйт. Анын үчүн устаздан сабак алыш керек. Анан аалымдар ошол китептерди атайын оор кылып жазган дейт да. Анткени көрүнгөн эле арабчаны билген чала сабат бирөө эле келип эле ачып эле мен устатмын деп сабак өтө бере турган эмес. Бул деген пайгамбардан калган мурас. Бунун үчүн сен 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл устаздын астында чөгөлөп отуруп, устаздын любой капризине чыдап отуруп, анан кийин устаз сага батасын берип, ыраазы болуп, чыныгы эр азамат экен. Сөктүм кетпеди, мактадым кетпеди, ысык болду кетпеди, суук болду кетпеди. Менин болгон азап тозогума чыдады. Чындап Кудай сүйгөн адам экен. Чындап илим үчүн өмүрүн 20 жыл өмүр жашын курмандык кылды деп туруп анан устаздар бата берген. Ошондой аалымдар момундай 1000 жыл кала турган китептерди жазган. Кечөөнү имам Навави деген бар. Жанагы Рияз Солихин деген китеп бар го, момундар бакчасы, сады праведных деген. Ошону жазган имам Навави. Сахихи Муслимге шарх жазган.
имам Муслимдин Сахих Муслим деген хадис китебі бар. Бізде Құрандан кейінгі орында тұрған ең күшті кітептердің бірі. Ошо шарх жазған. Ал кітептің шархын оқысаңшы, азыр дүниедегі миллиондаған алымдар ал кітепті оқып, анын шархын оқып, шилекей ағатта қанша жыл мұрын жазған болбосо. Ошол имам Навави ошол кітепті 20 жасында жазыптыр. 20 жашында жазған. 40 жашқа шыққанда адамдар жанына келіп, устаз деген, сіз үйленбейсіз десе, мен ұмытып қойыппын деген. Үйленгенді ұмытып қойғанда кітеп жазып отырып беріп, Аллаға ибадат қылып отырып беріп, ертең менен момдай бір стакан су ішкен, кечінде оғыз ашқанда 3 же 5 же 7 құрма жеткен болды. Bir күндік тамақ ошол. Бирок ушундай мээнетти кылган, алар чындап Кудай сүйгөн олиялар болгон. Алар кыяматка баргандачы, алар кутулат. Бизчи bir күндік тамағыбыздың отчетын бере албай калабыз. Bir күндік жеген тамағың. Первый, второй, третий, анан завтрак, полдник, обед, ужин, анан жатардын астынан саат 1-де да туруп 1 стакан чай ичип алып жатасың. Биздики суракка келсе, тамактын эле сурагын бере албай калабыз го дейм, малып калабыз го дейм. Ошондуктан ошол китептерге бирок эметиш керек, аракет кылайлы, дуа кылыңыздар. Алла устаздарыбызга, аалымдарыбызга тауфик берип, ошондой китеп көп болсун. Анткени эмне көп болсо, эл ошону алат экен. Бизде ошондой жакшы китептер көп болсо, элибиз ошондой китептерди окуп пайдаланса жакшы болот эле. Пока немелер жок, бирок мына эме менен биз аалымдардын атайын сахабалардыкын карай элсек, сахабалар толтур экен. Устаздар айтып салган. Аалымдардыкы, башкалардыкы анан именно bir 3-4 ай болду, биз ошол атайын ниет кылып, аалымдарды менен, олиялар менен тааныштыруу максатында ошол биздин Накшбанди тарикатында, дегеле тарикат жолунда, таквачылык жолдо, олиялардын жолунда чыныгы алардын башында турган, сап башында турган олиялардын өмүр баянын мындай силсила кылып, сериал кылып туруп, биздин өзүбүздүн каналыбыз бар менин атымда. Ошол каналдан чыгып атат. Ошол жакта мындай голосовой угуп, кээде пробкада туруп калганда угуп пайдалансаңыздар болот. Атайын ошо бизде китеп жок болгондуктан, жок дегенде китеп окуй албайгандан кийин элдин баары арабча билбейт экен. Жок дегенде ошол элдер ошол биздин айтып аткан нерсебизди угуп калсын деп атайын ошону чыгарып атабыз. Но балага Алла разы болсун, дуа кылып коюңуздар. Үйлөнбөй ушул жанымда жүрүп тартып атат атайынчы. Устаз деп, анан ошол именно ошол сиздерге окшогон угарман, көрөрман, ушу дин шариятты билет элек, аалым олиялардын жолу менен таанышат элек деген мусулмандарга арнап чыгарып атабыз. Атайын ниетибиз ошол. Кудайым ошол андан көрө элибизге, жерибизге бир аз пайдабыз тийип калсын, динибизге бир аз пайдабыз тийип калсын деген эле ниет. Андан кийинки маселе, андан кийинки 4-үнчү адеп, бул тарикат жолундагы, сопучулук жолдогу жүргөн адамдардын 4-үнчү адеби. Алла юталиба нафсаху би хукуqi al-khalqi. Ан юталиба нафсаху би хукуqi al-khalq, мындайча айтканда, адам баласы, сопучулук жолдо жүргөн адам, ар кимдин акысын ойлош керек дейт да. Мисалы үчүн, биз үчүн жаныңда жүргөн досуңдун да акысы бар, чогуу иштешип аткан коллегаңдын да акысы бар, кызыңдын да акысы бар, атаңдын да акысы бар, энеңдин да акысы бар. Демек, койчу, жада калса корооңдо жүргөн мышыктын да акысы бар, ошол багып аткан күчүңдүн да акысы бар, тоогуңдун да акысы бар деп туруп, ошол Алла жараткан ар бир махлуктун өзүнүн даражасына жараша мусулман адам мамиле кылыш керек дейт да. Бул мусулмандын адеби экен. Субханалла, ушунчалык деңгээлде, ошончолук пайгамбар ошон үчүн ошондой кылган. Немеде Түркияга барсаңар, Түркияга баргандар бар да, Түркияга барсаңар, мына мен өзүм Арабияда 10 жыл окудум мисалы да. Арабияда мышыктар көбөйүп кеткен. Мышыктар көбөйүп кеткен, анткени алардын укугун Алла Таала көтөрүп койгон. Пайгамбарыбыздын берекеси да, пайгамбарыбыз мышыкты сыйлаган, жакшы көргөн,
Hazreti Abu Hurayra жеңи момдай чоң болгон, жеңинин ичине мышык салып жүргөн. Аны ошондуктан пайгамбарыбыз жакшы көргөн, пайгамбарыбыз буларды чочуткан эмес деп мышыктарга ушу тапканын, ташыганын баарын эле мышыктарга берип, мышыктар борзой болуп кеткен аяктачы. Көчөдө кетип барасак жол бербейт да. Анан ушунчалык деңгээлде, мисалы үчүн мен ошол нерсени уктумда калпы чыны билбейм. Түркияда жыл сайын көчөдө калган иттерге атайын тамакка деп мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнөт экен да. Түркияда ошондой экен. Көчөдө калган, ошол багар көрөрү жок, ошолор ачкадан өлүп калбасын деп ошолорго мамлекеттен акча бөлүнөт экен. Мусулман өлкөлөрү ошондой болгон. Мисалы үчүн кайсы бир Умар ибн Абдул Азиздин учурунда болуш керек. Рим империясында бирөө ошо римдиктердин жеринде бир аялдын неметилип калганда, бир аялдын укугу тебеленип калганда, баягы императорго кат жөнөтөт экен мусулман падышасы. Аялдын ордун жайына кой, болбосо ушундай аскер менен барып туруп, чаңыңды асманга сапырам деп туруп, бир аялдын укугун ушунчалык коргогон да. Демек, мусулман адам такыбалык жолго түшөм деген адам ар кимдин укугун карашың керек. Сен өзүң такыбасыныш болуп келип эле быддылдап мына жерде жарым саат намаз окуйсуң, бирок чыгып алып бирөөнүн акысын жейсиң, бирөөнү урушасың, бирөөнүн акысына кыянаттык кыласың, өзүңдүн аялыңа кыянаттык кыласың, кызыңа кыянаттык кыласың, балаңа, атаңа, бир тууганыңа кыянаттык кыласың, бир тууганың өлүп калса балдарын кууп чыгып үйүн тартып аласың, анан каяктан Кудайга жагасың. Ошондойлор толуп атпайбы азыр? Ошондуктан бул такыбалык жолго өтөм деген адамдын адеби тегерегиндеги айлана чөйрөдөгү адамдар менен эсептешиш керек. Не только адамдар, керек болсо тегерек чекедеги мал, жаныбар, жандыктын дагы акысын беришиң керек дейт да. Андан кийин 5-нчи адеп адаму тамиз ан гайрихи би хулукин гарибин юрафу бихи. Өзүн өзгөчөлөнтпөсүн. Анан бул такыбалык жолго өткөндө кээ бирлер ушундай да, такыбалык жолго өтүп эле уже башкача болуп калат да. Башкача болуп, уже баягылар менен аралашпай эле анан биз анан силер деп сүйлөп баштайт. Силер анан андай мындай деп өзгөчөлөнбөсүн, тетиринче элге өзгөчөлөнбөстөн, тегерек чекеге өзгөчөлөнбөстөн илла ан якуна магълубан дейт. Ва яра аннаху ахқару халқилла. Чыныгы мусулман адам ушундай болуш керек дейт. Көкүрөгүнүн түпкүрүндө мунулардын бардыгы эгерде эсеп чотко келсе, бардыгы кутулуп кетиши мүмкүн. Мен тозокто калып калышым мүмкүн деп ген коркунуч көкүрөктө болуш керек экен да. Бизде кээде ушундай да, мындай отуруп алып туруп, мен намазым чөткей дейбиз да. Менки тажвидим нормальный, чөткей. Мына окшо аттахият деле билбейт болуш керек деп бирөөнү тоготпойчу. Мектепте деле атын жазганды билбеген, аттахият каяктан билмегеле деп бирөөнү тоготпой. Албай окшо класс кылып мүмкүн аттахият жаттап алган каяктан билесиң. Ошондуктан мусулман адам баласы ушундай болуш керек дейт. Бул сопучулук жолдо, тарикат жолдогу адам өзүн бөлөк бирөөдөн өзгөчө койбош керек. Кимде ким өзүнү бөлөк бирөөдөн өзгөчө койсо, бул мусулманга жарашпаган сыпат. Ал эми мына тарикат жолунда, сайры сүлүк жолуна, такыбалык жолго түшкөн адам үчүн бул мындай орой айтканда шерменде да. Бул шерменде. Анткени эмнеге дегенде, сен каяктан ким сага гарантия берди сен окуп аткан намазың кабыл деп? Ким сага гарантия берди сен кылып аткан жакшылыгың, сен кылып аткан даватың, сен кылып аткан ажылыгың, сен окуп аткан илимиң кабыл болду деп? Эч кимибиздин гарантиябыз жок да. Ошондуктан дайыма сооп амал кылганда аркасынан кайра мактанбастан течинчи истигфар айтып, ey Алла, ушул сооп амал жасадым, бирок бул дагы сенин каалооң менен болду. Аллах Таала каалабаса биз каякта сооп амал жашайбыз? Алла каалап, Алла жүрөгүңдө сага тауфик берип, анан сен ошол сооп амал жасап атасың. Алла Таала, Азирет Умардын сөзү бар да, Алла Таала бир пенденин дуасын кабыл кылгысы келсе, ошонун оюна салат дейт. Анан пенде ey Алла деп дуа кылат дейт, анан Алла Таала кабыл кылат. Өзү көңүлүңө салып аткан Алла, кабыл кылып аткан Алла. Сен жөн эле актёрсуң, колуң көтөрүп дуа кылгандан башка эмне кылып атасың? Анан еще мен дейбиз да. Бул мен деген Фираун алейхи лана, Алла Таала кыяматка жери бизге үлгү кылып койгон ал адамды.
Мен Құдаймын деп шыққан. Ана роббукумул а'ла. Құранда айтады. Ана роббукумул а'ла. Мен сілердің чоң Құдайыңармын деген. О, мен қиынмын, мен қираттым. Мұсылман адамды шайтан арақ ішкізіп азғыра албайды екен. Бердегілер арақ ішпейді, тамекі чекпейді, насыбай атпайды, наша чекпейді, зына қылбайды бердегілер. Альхамдулилля, Алла сақтасын. Бердегілерде бізде шайтан башқача ходкамен малдайды да. Сен суперсің дейді. Сен момдай иш қылып атасың, а тетік досыңды қара. Ал ушу намаз оқырын деле Құдай білет, ушу гусул деле жоқ болуш керек деп сені бұрмалайды да. Анан сен өзіңче келіп, анан гусул жоқ, мен гусулым бар деп анан өзің баа беріп баштайсың. А уже шайтан сені пычағы жоқ муздап атат деген сөз да. Ошондуктан мусулман адам баласычы, бул азыр биздики сөз болуп атат. Биз угуп атабыз да азыр. Ушу ишке ашыш керек да. Жүрөгүнүн түпкүрүндө мусулман адамчы өзүн баарынан пас болуп, мына мен могул жерде 100-нчү жолу айтып атам, байкелер билет постоянно сабакка чыккандар. Кожо Ахмат Ясави ошентип айтат экен да, өзүнүн китебинде, жана Молда Сабыр Дамла которгон китепте ошентип айтат да. Мына мен дейт, адам баласы топурак сымал болуш керек деди, мен мынакей топурак сымал болдум дейт да. А топурак эмне десе, топурак ушундай дейт. Боңду да топуракка көмөсүң, тырмагыңды топуракка көмөсүң, чачыңды топуракка көмөсүң, өлүңдү да топуракка көмөсүң. Бүт баарын топурак сиңирип алат экен дагы, чыгарганда жалаң гана таттуу нерселер чыгарат экен. Шариятыбызда аалым, оолиялар, мусулман адам ошондой болуш керек дейт экен. Кандай жамандык болсо сиңирип, ошону жутуп коюш керек дагы, жакшы нерсени көргөзүшүбүз керек да. Азыр бирок биз ал нерсеге жете албай атабыз. Биз алынып кетип атабыз. Биз жакшы нерсебизди көрсөткөнгө аракет кылабыз, бирок ошол эле кезде жаман нерсени жаап жашыра албай атабыз. Ошондуктан мусулман адам ушул сыпатты жөн эле азыр угуп атабыз да, ушуну ишке ашырганга аракет кылайлы. Муногул жерде азыр эсептешип келе турган болчу болсо, бардыгы бейишке кирип кетиши мүмкүн. Бир эле ушу мен абалым оор болуп калса керек деген чын жүрөктөн ошондой бир ишеним болсо, өзүңдүн ушунчалык күнөөкөр экениңди, Кудайдын астында амалыңдын баары эптеп-септеп болуп атканы чындык да. Эптеп намаз окуп атасың да, кыйратып аткан жериң жок да. Эптеп орозо кармап атасың да, кыйратып ад-души кылып аткан жериң жок да. Эртеден кечке жыл 12 ай таң азандан жумушка кетип, кечинде күгүм талашта үйгө барабыз. Акча табыш үчүн ошентип атабыз. А бирок биз намаз үчүн, акырет үчүн андай кыла албай атабыз да. Эптемей келип эптеп бул жакка келип, имам бир аз узунураак окуса, тыпырчыла бересиң. Чийпиң чыгып кетет, качан бүтөт экен бул. А бирок шашып аткан жагың ашка шашасың да, башка нерсеге шашкан жоксуң. Ашка шашып атасың. Ошондуктан кийинки мусулмандын адеби ушул болуш керек дейт. Ал адам ушундай бөлөк бирөөдөн өзүн өзгөчө көрбөш керек. Вала юмаккину ахадан мин такбил ядихи. Бөлөк бирөөгө колун өптүрө койбосун дейт. Бул баягы аулияларга же аалымдарга айтылып аткан нерсе. Бизде ошондой да маселе бар туугандар. Колу негизи өзү бул көптөгөн ондогон хадистерде келет. Сахабалар бири-биринин колун өпкөн. Сахабалар бири-биринин колун өпкөн, бири-биринин маңдайынан өпкөн. Ошондуктан бул эгерде алыстан келген адамда, ошон үчүн аалымдар айтат, алыстан келгенде көптөн бери көрүшө элек болсо, ошентип баягы колун өп учурашса, пайгамбарыбыздын көп хадистери келет. Фатимени өз менен жолукканда, Фатимени өзүн келип колунан өп учурашканы, Фатимени өз пайгамбарыбыздын колунан өп учурашкан хадистерде келет да. Сахабалар дагы бири-бирин ошентип колунан өп учурашкан. Азирети Аббас менен Азирети Сабит аль-Бунани ошондой болгон. Азирети Аббас, Ибн Аббас кен. Азирети Ибн Аббас радиаллаху анху Сабит аль-Бунаниди, Ибн Аббас аттын үстүндө болгон. Сабит аль-Бунани жаш бала болгон, атты кармап неметкенде, аттан түшүп Сабит аль-Бунани учурашканда. Сабит аль-Бунани жаш болгон менен аалым болгон. Ушинтип айтканда колунан өпкөн. Өпкөн дагы ушинтип айткан. Биз аалымдарга ушундай мамиле кылабыз, шариаты ушундай кылгыла деп буйруйт дегенде, Сабит аль-Бунани анын кайра маңдайынан өп, пайгамбардын жакындарына биз да ушундай мамиле кылууга буйрулганбыз деп, ушундай экөөнүн ушундай эмелер бар да. Хадистерде келет мындай нерселер. Ошондуктан
Бул сыйынуу эмес. Бул жөн эле сый урмат. Бул адеп. Анан өзү адам баласынын табияты да ошондой. Адам баласы жакшы көргөн нерсесин өбөт. Жакшы көрбөсө каяктан өбөт. Туурабы? Анан ошондой болгондон кийин атаң жакшы көрсөң өзүң да, туурабы? Ошондуктан демек алым оолиялардын колун өбүү бул ширкпи десе, бул ширк эмес. Бул жөн эле урмат, сый. Азыр кээ бирлер оозун өбүп жүрүп атпайбы? Чочунда эле да эркектер учурашканда Кудай сактасын, ошо кээ бир чөйрөлөрдө ошондойлор бар экен, эркектер бири-бирин оозунан өбүп учурашат экен. Мына ошону арам десе болот. Бирок ал деле ширк эмес. Арам. Ширк эмес да. Зына кылып салса деле ширк эмес да, ал арам да. Ширк деген сөз бул капыр деген сөз. Динден чыга турган нерсени кылса капыр болот. А шариятта тыйып салган нерсени кылса ал арам болот. Андан тобо кылыш керек. Тобо кылбаса күнөөкөр болот. Ал эми устаздын, атасынын, энесинин колун өпсө шариятта дурусбу десе, дурус. Эч кандай ширк эмес, башка эмес. Анан бул жерде ошол нерсени айтып атат да, өзүн бөлөктөрдөн өзгөчө көрүп, колун өптүрүп, анан бирөө келип колун өп атса, өзүн башкача сезип, өзүнө мындай самооценка берип жибербеш керек. Азыр бизде ушул нерсе куртуп атат да. Интернетте сенин самооценкаң түшүп кетти, анан сен самооценкаң көтөрдү эле, аялдар байкуш самооценкасын көтөрбөй эле алек да. Мага десең 1000 жолу самооценкаңды көтөрүп ал. Алла Таала оценкаңды көтөрбөсө түшкөндө түшүп кете берет да. Пайгамбарыбыз айткан, бул Куран, сүннөт, таалимине каршы келип атат да. Пайгамбарыбыз айтат хадисте: "Ман тавадаа лиллахи рафаахуллах." Ким Алла үчүн кичпейли болсо, Алла кадырын көтөрөт. А кимде ким өзүн жогору койсо, Алла Таала азаллахуллах деген хадисте. Алла Таала кор кылып коет деген. Ошондуктан өзүн өзү көтөргөн адам ал кыргызча айтканда эгерем жарбайт да. Чындап колуңдан келсе кичпейил бол. Жасалма кичпейилдик өтпөйт. Кээде биз ушундай "О, келиңиз, келиңиз" деп калп эле тура каласың. Ичиңен энең турай деп сөгөсүң да. Андай случай көп болот да. Демек, андай кичпейилдүүлүктөн пайда жок. Сен ошол орун бердиң. Сен ордуңан куржалак калдың, бирок сооп албадың. Анткени сен ичиңде сөктүң аны. А бирок сен ошол учурда чындап бир Алланын бир кулу келатат экен. Бир ыймандуу адам келатат экен. Ушу ыйманын сыйлап орун берейин Алла үчүн деп берсең, анда сооп алдың. Ошондуктан мусулман адам баласы өзүн башка бир мусулмандан эч качан жогору койбош керек. Демек, чындап өзүбүздү, жүрөгүбүздүн түпкүрүндө чындап өзүбүздү пас калганды үйрөнүшүбүз керек да. Мындайчы Кудай сүйгөн, Кудай тауфик берген, Кудайым бир ийгилик берген адамдарда ушундай ишеним болбосо, ой бизде кыйын да. Азыр мен мерде отурам да. Бир молдо. А бирок ар бир адамдын ичинде бир Кудай бар да. Ал Кудай нафси деген Кудай. Тилимде мен минтип айтып атканым менен ал нафси деген Кудай бар да, ал биякта айтат да. Зато сен сенсиң да деп атат. Сен деген сенсиң да. Андайчы Кудай бардыгыбызда бар. Ошол көкүрөктөгү сени башкарып аткан жасалма Кудайды жеңгенде сен чыныгы жараткан Аллах Тааланын кулу болосуң. А демек ошого баш ийип атасыңбы? Демек сен Аллахтын кулу эмессиң. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Афараайта маниттахаза илаху хава." Өзүнүн нафсисин Кудай кылып алгандарды карабайсыңбы дейт. Ошондуктан Кудайым өзү бизге ынсап берсин. Ушуга окшогон нерселерди. Ошондуктан мусулман адам баласы эч качан өзүн бөлөк бирөөдөн жогору койбосун. Андан кийинки адеп, бу тарикат жолунда, сопучулук жолдо жүргөн адамдын адеби ан юнзилан наса маназилахум, адамдардын ордун билип, ар бир адамдын ордуна жараша мамиле кылуу бул мусулман адамдын милдети дейт да.
Ар бир адамдын ордуна коюп, ордуна жараша мамиле кылышыбыз керек. Кадырлуу адамды кордоп койсоң да болбойт. Азирети Саад ибн Муаз ансарлардан болгон. Ансарлардын башчысы болгон. Пайгамбарыбыз Мадинага хижрат кылып келгенде жакын арада аны хан шайлайбыз деп аткан. Аус Хазрач уруусу биригип туруп хан көтөрөбүз деп аткан да. Хан көтөрөбүз деп атканда дагы Саад ибн Муаз радыйаллаху анху ошол ордунан түшүп пайгамбарыбызга баяат кылып исламды кабыл алган. Хан боло турган адам болчу. Кийин Хандак согушунда, Ахзаб согушунда пайгамбарыбыз келип туруп ошентип баягы еврейлердин туткунга алгандан кийин чечимди кандай кылабыз дегенде Саад ибн Муаз келсин, Саад ибн Муаздын чечимине көнөбүз деген. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам куму иля сайидикум деген. Силердин мыктыңар келатат, ордуңардан туруп тосуп алгыла деген. Пайгамбарыбыз өзү ордунан туруп барып тосуп алган. Азирети Саад ибн Муаз эшек минип келген. Бирок пайгамбарыбыз ордунан туруп барып ага ызат көрсөтүп тосуп алып, анан кийин сен муногул туткундарга чечим чыгар, сенин чечимиң менен биз макулбуз деген. Кийин Азирети Муаз радыйаллаху анху эмне деген? Саад ибн Муаз балакатка жеткендерге өлүм жазасы, жаш балдар менен аялдар булар сүргүнгө айдалсын деген. Ошондо пайгамбарыбыз айткан: "Лакад хакамта би хукмилла". Сен нак Аллахтын өкүмү менен өкүм чыгардың деген да. Ошондуктан адамдардын ордуна жараша сый-урмат кылуу бул мусулман адамдын милдети. Алла разы болсун барыңыздардан. Калганын кийинкиде улайбыз иншалла.